Кайсы буюмдарды үйдө кармоого болбойт? Сынган буюмдар бале чакырат. Балким көп эле жолу уккандырсыз. Сынык идишти же жаракка кеткен күзгүнү үйдө кармабайт. Биоэнергетик адистер дагы муну тастыкташат. Эмнеге? Анткени кандай гана жыртык тешик жарака болбосун, алар өзүнө жагымсыз энергетиканы топтоп алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эгер үйдө сынык талкаланган же бузулган буюмдар болсо, анда алар ден соолукка, психикалык сезимге доо кетирүүчү жагымсыз энергияны айланага тартышат. Жыйынтыгында үй тургундары оорушат, бири-бири менен урушушат. Ал турсун тоталдык жол болбоо тилкеси дагы пайда боло баштайт. Айрыкча сынган күзгү балеге алып келет. Ооба, эгер кичинекей күзгү сынып калса ыргытып саларыбыз ырас. Бирок күзгү чоң, айрыкча антиквар болсочу, албетте мындайларды ыргытып салууну ыра көрбөгөндөр көп. Ал турсун күзгүнүн бети жели сымал жарылса дагы, биоэнергетиктер алардан эртерээк кутулууну сунушташат. Айрыкча күзгү канчалык чоң болсо, бале дагы ошончолук чоң болот. Ал үчүн коркунучтуу бир фильмден көргөн күзгү ичиндеги кара күчтү эстеп көрсөңөр. Мына ошол кара күч чындыгында эле бар. Андан кутулгуңуз келеби? Ойлонуп өзүңүз чечим чыгарыңыз. Макала сайттан алынып кыргызчага которулду. Булак Назар Мускежи.